Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 11 адам жаңы катталды. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында алардын бешөө Бишкек шаарында, үчөө облусунда жана Жалал-Абад облусунда да үчөө. Бир суткада 13 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 8 майга карата Кыргызстанда коронавирус 906 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 650 бейтап айыгып чыкты. 906 адамдын 226сы медицина кызматкери, алардын 163 айыкты, бирөө каза тапкан. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин чечими менен Бишкек, Жалал-Абад шаарларында жана Ат-Башы районунда 10 майга чейин өзгөчө абал, ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 8-10 май күндөрү күтүлүп жаткан катуу жамгырдан Жалал-Абад, Баткен облустарында суунун деңгээлинин көтөрүлүшү, тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти. Буга чейин бир жуманын ичинде катуу жааган жаандан Баткен, Жалал-Абад облустарынын айрым аймактарында сел жүрүп, айдоо талааларды, турак жайларды суу каптаган. Кырсык дыйкандарды, малчыларды олуттуу чыгымдарга учуратты. Баткен облусу 55 миллион 276 миң сом чыгым тартканы, Жалал-Абад облусу тарткан чыгымдар эсептелип бүт электиги буга чейин кабарланган. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө паспорт жазып берүү иши 21 майга чейин жыйынтыкталып бүтөт. Бул тууралуу кечээ күнү мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы билдирди. Анын айтымында каттоо кызматкерлери ар бир айылга барып документтерди даярдайт. Бул үчүн билим берүү жана илим министрлиги түзгөн тизмелер колдонулат. Коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында балдар алдын ала чакыртылып, кезек менен кабыл алынат. Бул жумуштун максаты паспорт менен камсыз кылуу жана бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышуусуна жол ачуу. Калкты тейлөө борборлору кайра ачылганда кезек топтолбош үчүн биздин мамлекеттик каттоо кызматы мектептер жайгашкан жерге барып балдарды чогултуп паспорт алууга керектүү кагаздарды толтуруп жатат, деди ал. Бешөө кошумчалагандай, быйыл жалпысынан 4,5 миңге жакын бүтүрүүчүгө паспорт берилет. Коронавируска каршы иш-аракеттердин алкагында башка мекеме ишканалар сыяктуу мектептер да карантинге жабылган. Кыргызстанда жарандык паспорт 16 жашка чыкканда берилет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилини жаңы кызматка дайындады. Бул тууралуу украиналык басылмалар жазды. Зеленскийдин жаңы жарлыгына ылайык Саакашвили реформаларды аткаруу комитетинин башчысы болуп тайындалды. Буга чейин Михаил Саакашвили Украина президенти менен жолугуп чыкканын айткан. Андан Украин бийлиги өлкөдөгү реформаларды ишке ашырууда көмөктөшүүнү өтүнгөн. Саакашвили Украинанын мурунку президенти Петр Порошенконун группалашы болгон. Ал өз өлкөсү Грузиядагы саясий куугунтуктан улам Украинанын жарандыгын алып, Одесса облусунун губернатору болуп тайындалган. Бирок кийин досу Порошенконун реформаларды кечеңдетүүдө деп айыптап АКШга кетүүгө мажбур болгон. Ал эми былтыр президенттик шайлоо учурунда азыркы президент Зеленскийге жардам берүүгө даяр экенин билдирген болчу. Зеленский жаңы кызматка келген соң Саакашвилинин Украин жарандыгын кайра берген.